Өмірбек Тоқтоғұлов, сіз айтып қойсаңыз, мынау 6 миллиард 900 миллион сом қараған біз бюджетке, 3 миллиард түшпейді деп атат, себебі литник жылып кетті деп айтып атат да. Ошол учурда, ушу жагдайда 1 миллиард булар акча бергендиги. Мына шу болуп аткан баягы былык иштерге көз жумуп койгула деген максатта берип аткан жокпу? Мындайда, бул болсо кандай ниет менен берип атканын аны ким билет, бирок эң негизгиси биз бюджетке акча түшүрүп атабыз да. Бул биринчиси. Экинчиси Сизден убада болгон эмес, мен гарантияны берем, нормально иштей бересиңер деп. Мен Ушу 1 миллиарддын ордуна мен силерге гарантия берем, нормально иштейсиңер деген сөз кеткен эмеспи? Ушуну айтып койсоңуз тактап. Улукбек Тойчубаевич, мен эч кимге эч гарантия бербейм, мамлекеттин кызыкчылыгына карама каршы келген. Будан тышкары, ага эң негизги себеп мындай сөз болбогондугу. Мен совет директорлукту биздин өкүлдөргө тапшырма бергем. Жанагы төлөй турган дивидендтерди алып чыккыла кайра деп. Алар болсо себеп дегенде талкуулап туруп, быйыл болсо 10 миллион доллар эле караганда 30 миллион доллардын ортосунда. Анан аны кайра алып чыкып, булар болсо мына инициатив этип, мына июлда бул маселе кайра чыгып атат. Рахмат, Өмірбек Тоқтоғұлов. Ертеңки күндө биз мына азыр кайра алабыз деген маселе көтөрүлгөндө биз акчаңарды бербедик беле, мына 1 миллиард өзүңөрдүн милдеттемеңерди аткарбайсыңар деген сөз чыгып калбасын дегенди айтып атам да, ниети.